Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстандын аймагында жер титирөө кайрадан кайталанат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Соц тармактарда жер титирөөнүн кайра катталышы мүмкүн экендиги тууралуу тарап жаткан жалган маалыматка ишенбөөгө жана дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырабыз деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык өлкө аймагында 23 январга караган түнү саат 12:09 катталган жер титирөөдөн алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жерлерде маалымат топтоп, тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп жатканы кошумчаланды. Булак Супер Кежи. Мигранттарды шылдыңдаган окуя. Депутаттар көчө кызматкерлерин жоопко тартууну талап кылышат. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов Екатеринбургда эмгек мигранттарды мазактап, чөгөлөп астырууга мажбурлаган видео боюнча текшерүү жүргүзүлөрүн айтты. Эл өкүлү белгилегендей, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Россия Федерациясынын мамлекеттик думасына тиешелүү кат жөнөтөт. Биздин эмгек мигранттарыбыздын укуктарынын бузулушу боюнча сөзсүз түрдө текшерүү жүргүзөбүз. Тиешелүү кат жөнөтүлүп, видео боюнча текшерүү жүрөт. Тышкы иштер министрлигине, Россиядагы Кыргызстандын элчилигине, Екатеринбургдагы консулдукка аталган видеону толук кандуу иликтеп, Россиянын мыйзамдарына ылайык тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин кароону талап кылабыз, дейт комитеттин төрагасы. Улан Примов кошумчалагандай, Екатеринбургдагы курулуш иштеринде 150дөн ашуун мигрант иштеп жатканы, анын ичинде 40тан ашууну Кыргызстандан баргандар экени такталган. Мекендештердин бирөө дагы миграциялык же дагы башка мыйзамдарды бузбаганы аныкталды, дейт Примов. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстан-Кытай чек арасындагы жер титирөө. Алматыда жабыркагандардын саны 44кө жетти. Коңшу Казакстандын Алматы шаарында түндө Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында катталган жер титирөөдөн жаракат алгандардын саны 44 адамга жетти. Бул тууралуу Казакстандын Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргенин жергиликтүү басылмалар жазды. 23 январга караган түнү саат 1:00дон баштап Алматыда башы көгөрүп, буту колунун чоюлуп калышы сыяктуу жеңил жана орто даражадагы ар кандай жаракаттар менен 44 адам медициналык жардамга кайрылышкан. Алар шаардык ооруканаларга жеткирилди. Алардын 34 чоңдор, 3 ооруканага жаткырылган, 31 адам амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Ошондой эле 10 балага медициналык жардам көрсөтүлүп, 5 бала ооруканага жаткырылды. 5 бала амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Белгилей кетсек, жердин силкинөөсү Кыргызстандын аймагында да 23 январга караган түнү саат 12:09 катталган. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Комтөр Голд Компани ишканасынын аймагында 6 балл, Каракул шаарында Тоң районунун Кажы Сай айылында 4,5 балл, Нарын облусунун Нарын шаарында 4 балл, Бишкек шаарында 3 баллга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жердин силкинөөсүнөн кыйроолор жана жабыркагандар жок. Булак Супер Кежи. Сак болуңуз. Кыргызстандын Улуттук банкы телефон аркылуу алдамчылык фактылары жөнүндө эскертет. Финансылык көзөмөл органынын маалыматына таянсак, Улуттук банктын дарегине алдамчылык фактыларына дуушар болгон жарандар кайрылууда. Алдамчылар жарандарга телефон чалып, өзүн Улуттук банктын кызматкери катары тааныштырып, баргандай себептер менен алардан өзү жөнүндө жеке маалыматтарды, картасынын реквизиттери, CVV, CVS коддору жана башка жөнүндө маалымат берүүнү өтүнүшкөн. Ушуга байланыштуу Улуттук банк тарабынан жарандардан эч кандай жеке маалыматтар жана купуя маалыматтар талап кылынбай тургандыгы жөнүндө эскертет. Ошондой эле Улуттук банкта жарандарга эсеп ачылбай тургандыгын, жеке адамдарды тейлөө жана калк менен акчалай эсептешүүлөр ишке ашырылбай тургандыгын билдирет. Ушуга себептен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жарандарды сак болууга чакырып, алдамчыларга жеке маалыматты бербөөнү өтүнөт. Булак Назар Ньюс Кежи.
Жогорку кеңештин комитети бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү демилгесин экинчи окууда жактырды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Демилгени Надира Нарматова баштаган депутаттар көтөргөн. Алар коммерциялык эмес уюмдардан ачыктыкты, тынымсыз отчет берүүнү жана финансылык операцияларын жашырбоону талап кылууда. Авторлордун айтымында бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо турмушуна кийлигишип, акцияларды уюштуруп, өлкөнүн ырааттуу өнүгүүсүнө каршы келген чечимдерди кабыл алуу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушат. Эгер мыйзам кабыл алынса, чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган бейөкмөт уюм түшүнүгү киргизилет. Тагыраагы сырттан каржыланып, саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Алгач 5-10 жылга эркинен ажыратуу жазасы сунушталган. Экинчи окууда ал 3-5 жылга кыскартылды. Булак Спутник, Кежи.